Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн экинчи жуманын 3-сабагына кош келипсиздер. Дайымкыдай эле бизде диалог, бүгүн 3-күн диалог айтышасыздар. Андан кийин бүгүнкү биздин темабыз subject pronoun, object pronoun, анан possessive adjective деген 3 теманы өтөт экенбиз. Булар подтема деп койсом болот, ата тобуштар. Бул жерде I мен, you сен, he ал эркек баланы айтабыз, she ал кыз киши, аял кишини айтабыз, it ал жаныбарларды айтабыз. We биз, you силер же сиздер, they алар. Ал эми мага берчи, ага берди, бизге дегендерди биз object pronoun дейт экенбиз. Эми me мага, you сага, him ага эркек балага, her ага кыз балага, it жаныбарларга же жансыз нерселерге берилет да. Us бизге, you силерге, them аларга. Next, my менин. It's my bag. Бул менин сумкам, Your сенин. She is your mother. Ал сенин апаң деп айтсак болот да. His ал баланын, her ал кыздын, it's ал жаныбардын. Our биздин, your сиздин же силердин, their алардын. Демек, конспектилеп жазып жаттайсыздар, урматтуулар. Ушуларды кийинки сабактарда колдонобуз буюрса. And today we will talk grammar theme. Бүгүн биз грамматикалык теманы талкуулайбыз. Эми to be этиши бул болуу, быть деп которулат. Бул бирдемке болуп кетүү эмес, кимдин ким экендигин, атыбыз эмне экенин, ким экенин, атыбыз ким болорун, каяктан болорубузду, улутубуз ким, кесибибизде кандай адам экенибизди колдонуучу этиш деп айтабыз. Демек, to be этиши учур чагын өтөбүз. Учур чакта 3кө бөлүнөт. Am, is, are деп 3кө бөлүнөт. Am деген этиштин биринчи бөлүгү бул биз дайыма жалгыз гана I деген сөзгө беребиз. I am Гүлкумар. I am 29 years old. Ошентип айтабыз. Next, you бул youга аны беребиз. Анткени көптүк түрдө да а турган үчүн биз youну ага беребиз. He, she, itке дайыма is деген экинчи бөлүгүн беребиз. Ал эми көптүк түргө сөзсүз we, you, theyге а беребиз. Демек, артымдан кайталаңыздар. I am дешибиз керек, you дегенимде а дешиңиздер керек, he десем is дешиңиздер керек, we десем а дешиңиздер керек. Өзүңүздөр айтасыздар, Кеттик. I, you, he, she, it, we, you, they. Азаматсыздар, урматтуулар. Дагы бир жолу айтып кетели. She, you, we, they, it, I. Азаматсыздар, урматтуулар. Бул этишти эми жогоруда кантип колдонобуз? Кенен түзүп, кенен түшүндүрүп берем. Positive жөнөкөй формуласында биз кантип колдонорубузду мен бул жерде жазып койгом, азыр түшүндүрүп берем. Негатив тескери формасы, question суроолуу формасы. Караңыздар. I am a student. Демек, student деген бул окуучуга да кирет, урматтуулар. Анда биз эмне дейбиз? 5 класстан жогору уже student болуп колдонулат. I am a student. Мен студентмин же болбосо мен окуучумун.
You are a teacher. Sen muğalimsin. He is a boy. Al bala. She is my mother. Al menin apam. It is a book. Al kitap. We are students. Biz studentlerbiz. You are teachers. Sizler muğalimsizler. They are smart girls. Алар акылдуу кыздары. Эми мен студент эмесмин, мен мугалиммин, же болбосо мен студент эмесмин, мен домохозяйкамын, үй кожойкесимин, мен студент эмесмин, мен доктормун деген сөздөрдү кантип айтабыз? Демек биз негативный формуласын колдонуп I am to be этишине not мүчөсүн улайбыз. I'm not a student. You are not a teacher. He is not a boy. She is not a girl. It is not a book. It is a pen desek bolot. We are not students, so we are teachers. They are not. Демек түшүнүктүү болду, урматтуулар. Эми question'ын карайбыз, урматтуулар. Бул жерде I am деп төбе этишини эмин алдыга айдан кийин бул жерде subjecттен кийин этиш келди. Эми суроо бергенде этишти алдыга өткөрөбүз, урматтуулар. Am I a student? Am I a teacher? Am I a girl? деп алдына берип, анан эмне суроо бергенде кыргыз тилинде деле биз эмне деп суроо беребиз? Мен кызмынбы дейбиз го, ошол сыяктуу эмоция менен суроо беребиз. Am I a teacher? Are you a student? Is he a boy? Is she your mother? Is it a book? Are we students? Are they smart girls? Демек, булардын баарын жаттайбыз. Айт дегенде айта тургандай кылып, ар бир ушул этиште биз эмне үчүн өтө атабыз? Биз сүйлөгөнүбүзгө керек болот. Практика кылыңыздар, урматтуулар. Next. Бул жерде profession деп турат. A teacher, a doctor, a singer, dancer, driver, writer, manager, engineer. Демек ушуларды которуп жаттайбыз дагы, ар бирине to be этишини колдонуп, ар бир subjectти колдонуп, ата тобушту ар бир subjectти колдонуп биз to be этишине сүйлөм түзөт экенбиз, урматтуулар. Сабакка көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиремин. Саламатта болуңуздар.